мына жанатан бери адабиятчылар сүйлөдү, жазуучулар сүйлөдү. Мен ушул Чыңгыз Айтматовдун дагы бир сүйүүчү окурманы катары өзүмдүн бир чыгармага берген бир аннотациямды айтып берейин. Мен 18 жашымда армияда кызмат кылып жүргөндө, анда 88-89 жылдар эле СССР Советтин жогорку советине шайлоо жүрүп, ошондо бизде ушул читальный залда отурсам, дапыраган бир делегация менен адмирал лейтенант кирип келген. Ошол кирип келип, учурашып, солдаттардын мындай условиясы кандай деп, жакшы, анан окуганга мүмкүнчүлүк барбы деп сурап, анан кыргыз улутунда экенимди билип, Айтматовдун чыгармаларын окудуң беле деп сурады. Албетте окугам. Мен өзүм тил орус адабият тил институтунда окуп, биринчи курста окуп анан армияга кеткем. Ушундай кесибимде ушундай окуйм барын десем, кайсы чыгармасын сен абдан мындай баалайсың дейт. Мен Плаханы, Жамиланы десем, жок, ал эми өзүнүн пикирин айтат да, жок, мен баалаган чыгарма бул Белый пароход. Он предвидел сегодняшнюю нашу политическую ситуацию. Подумай деп кетип калган да, ошо менен дапырап кетип калышты. Мен андан кийин келип 5-6 жыл кайта Белый пароходду окудум. Түшүнгөн жокмун. Жомок, Зөкүр Ороскул, Кайдыгер Жалтаң, бооруй турган Момунчал, аягы трагедиялык Нургазынын чөгүп кетиши. Кийин Союз ураганда мен дайыр сере окуп түшүндүм. Баягы генерал-лейтенанттын айтканын. Чыңгыз Төрөкул Айтматовдун атасы репрессияланган. Ал эч кандай түрдө коммунисттик идеологияны, коммунизмди даңктай алган эмес. Бирок ал ошо өзүнүн чыгармасында коммунисттик идеологияны, коммунизмди ал Ороскулдун образында көрсөтүлгөн. Биринчиден, коммунисттик идеология динди, мусулманчылыкты, манасты чаңган. Ороскул ыйык деген буунун мүйүзүн аралап мазактаган. Коммунизмдин тукуму болгон эмес, уландысы болгон жок. Коммунизм урады. Ороскулдун тукуму болгон эмес. Ороскул Зөкүр болуп, кайнатасын, аялын, Абирди мындай эске албай Момунчалды сабаган. Момунчалдын образында элди көрсөткөн. Бул менин жеке түшүнүгүм да, элди көрсөткөн. Бала Нургазы бул элдин кыялы, мечтасы. Белый пароход бул эгемендүүлүк, бул өзүнчө мамлекет, бул биздин тилибиз, бул биздин манасыбыз болгон. Ал эми Нургазынын ошол кыялга жетпей чөгүп кеткени бул Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов репрессиялангандарды бала Нургазы мечтасына жетпей, ошо Белый пароход деп барып чөгүп кеткени ошо биздин репрессияланган залкырлар. Ал эми Белый пароход бул азыркы биздин эгемендүүлүк, азыркы биздин эркиндигибиз, азыркы биздин манасыбыз, азыркы биздин тилибиз. Танабай менен Гүлсараттын образында жаныбар менен адамдын бекем достугу. Мына Гүлсаратты биттеп байлап койгондо Танабай келип, жыйналышка келип, Гүлсаратты кучактап буркурап ыйлаганда Гүлсараттын көзүнөн жаш чыгып кетет. Ошондо НКВДнын төрагасы, ошо Танабайды куугунтукка алган НКВДнын төрагасы Сегизбаев деген болгон экен. Мына көз ачыктык. Жамиля да сүйүүнү даңазалаган. Анткени мына бар го, казактын солдатын ечип кетти, күйөөсү армияда жүрсө деп советский идеологияга каршы келген жорук деме. Ошондо Айтматов ошо Жамиля аркылуу сезимдер жөнүндө, адамдардын ортосундагы сүйүүгө бир дагы стереотип, бир дагы идеология, бир дагы мындай басым жасалган жүрүм-турум туруштук бербейт. Анткени баарынан бийик турган бул сүйүү деп ошол ал Жамиля аркылуу сүйүүгө бир дагы стереотип, бир дагы мамлекеттеги баягы мындай таңуулаган жүрүм-турум эреже болбойт деп Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн тагдырында да ошондой сүйүүлөр болгон. Мына мен жеке мындай адабиятчы эмес, окурман катары жеке менин аннотациям ушундай. Анан мына Какем Каныбек айткандай, биз бардыгыбыз чынында эле сыймыктана турган, биздин неберелер балким бизди карап, мына Айтматовдун ордунда жүрүп, Айтматовдун ордунда жашап, ошо килмеш менен кол алышкан адамдар деп чын эле биз менен мындай бир суктанса керек да. Ошондуктан бардыгыңыздарга мен жакшылык каалайм. Чыңгыз Айтматов биздин чын эле улуябыз десек болот. Анан бардыгыңыздарга рахмат.